Нарын телегөрсөттөрүнүн адаттагы эле актуалдуу маек программасы улантмакчы. Сиздер менен мен Бөлөкбай Шеримбеков, саламатсыздарбы? Акыркы маалыматтарга таянып алсак, бүгүнкү кырда өлкө боюнча коронавирус жуктуруп 412 учуру катталды. Анын экөөсү Нарын облусунда таандык. Эгерде ушул статистикаларга бир аз көз чаптап турган болсок, өлкө боюнча өтө оор жагдай башкалабызда жана Чүй областында түзүлүүдө. Себеби ушул илетке кабылгандардын басымдуу бөлүгү мына ушул Бишкек шаарынан жана Чүй облусунан чыгууда. Ал эми көз тийбесин Нарын облусунда эпидкырдаал башка региондорго салыштырмалуу кыйла туруктуу. Бирок ошол эле учурда өзүңүздөр да баштан кечирип жатсаңыздар керек. Бүгүнкү күндө ушул сас тумоо өтө күч алган формада өтүүдө. Андыктан биздин бүгүнкү ушу актуалдуу маек программасына Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директору Нарынбековичти жана ушул эле оорукананын балдар бөлүмүнүн башчысы Дыйканова Максатулла Адылбековну чакырганбыз. Студияга кош келипсиздер. Чыңгыз мырза, кепти сизден баштасак, мына бүгүнкү күндө бир эле Нарын облусунда эмес, ушул өлкө боюнча баягы оорураак жагдайлар түзүлүп атат дегенибиз. Сас тумоо, коронавирус, ушул сыяктуу илдеттер баягы күч алып, ар бир мындай болжол менен ар бир үчүнчү күнү ушул ооруларга кабылып атат да. Анан бүгүнкү күндө мына ушундай шартта Нарын облустук бириктирген ооруканасында иштөө тартып, иштерин уюштурду. Ушу кандай болот? Бөлүмдөр кандай иштеп атат деген туурасында маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөр билгендей, Нарын облустук бириктирген ооруканасында инфекционный отделение бар, красный зона бар, балдар бөлүмү бар. Азыркы учурда сас тумоонун Нарын областында биз ойлосок туруктуу деп ойлойбуз. Себеп дегенде омикрон штаммы деп баардык жерге жайылды дегенде, анын симптомдору бүт ошол эле сас тумоонун эле клиникасына окшош, анан жеңил түрүндө, жеңил формасында өтөт деп массалык маалыматтар да берилип атат. Анан көп кишилер келип кайрылган бейтаптардан деле биз деле карап көрүп дарылап атканда байкап атабыз. Чын эле ошо сасык тумоодой эле баш ооруу, жөтөл, температура ошо менен эле өтүп кетип атат. Мындай айтканда жеңилирээк, былтыркыга караганда жеңилирээк өтүп атат. Анан көп келгендин баары көбүнчө амбулатордук түрдө дарыланып жатышат. Себеп дегенде алардын ошо жаткыра турганга показаниялары жок. Ошо немелерди, рекомендацияларды берип, назначенияларды берип, көбүнчө ушу үйдөн дарыланып атышат. Анан албетте жанагындай өнөкөт оорулар бар, кобул, температурасы көтөрүлүп, сатурациясы түшүп, анан жанагындай пневмония болуп кеткендер ал албетте жатып стационардык лечение алып атат. Азыр биздин стационарда жалпы 382 бейтап дарыланып жатат. Анын ичинен болсо кызыл зонада бизде азыр 13 бейтап дарыланып жатат. Анын 11-өсү тастыкталган, COVID-19 тастыкталып, оор, анан жеңилирээк формада өтүп азыр дарыланып жатышат. Экөө ковидный пневмония дейт, ошо 2 бейтап. Өзүңүздөр билгендей, азыр ат башы Актала аякта кызыл зона ачылган эмес. Азыр ошол эле биздин эле бириктирилген ооруканада инфекционный корпуста ачылып, азыр ошол жака баары келип дарыланып жатышат. Ат башыдан алсак 2 бейтап бар. Нарын районунан 3, Нарын шаарынан 6 бейтап дарыланып жатышат. Азыр эми алардын акыбалдары деле туруктуу деп айтсак болот. Урматтуу телекөрөрмандар, эгерде ушу сиздердин биздин студиянын бүгүнкү меймандарынан сурооңуздар болсо, адаттагыдай эле өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу чыгып, сурооңуздарды текст түрүндө жөнөтсөңүздөр болот. Да өтүнүч, ушул суроолорду жөнөтүп атканда өздөрүңүздөрдүн дарегиңиздерди тагыраак билдирсеңиздер. Себеби айрым учурларда бир ушундай бир олуттуу суроолор болуп калат. Ошону жеринде чечүүдө же болбосо суроону алып калып кийинкиде бир көзөмөлгө алууга абдан керек болот экен. Ошондуктан суроо берсеңиздер, сунуш берсеңиздер, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн дарегиңиздерди тактап койсоңуздар. Максатулла Адылбеков, мына эң өкүнүчтүүсү өлкө боюнча эми биздин облустан сизден бат болуш керек, өзүңүздөн балдар арасында да ушул сас тумоо күч алып атат да. Биздин сиз ооруканадагы акыбал, ушу балдар арасында оорулар кандай болот?
эми балдар арасында аябай күч алып атат деп деле айта албайбыз чынында. Негизи жеңил формалары жана орто формалары сасык тумоонун. Бул амбулатордук леченияда болот да. Аны үй бүлөлүк дарыгерлер дарылап, ошолордун көзөмөлүндө болот. А бизге жаткан балдар бөлүмүндө именно бул ошо сасык тумоонун кабылдоосунан келип чыккан өпкө оорусу, пневмония, обструктивный бронхит оорулары менен келип түшөт, танзилит. Алар азыр андай көп деп айта албайм. Бөлүмдө азыр 9 больной бар. Ошо анын 3-өө гана пневмония менен, калганы башка. Демек баягы жылдагы эле көрүнүш. Жылдагыдай эле көрүнүш да, мындай аябай өсүп кетти деп айта албайбыз. Ушул суроо улайда мынакей биздин көрөрмандан суроо түшүп атат. Нарышардан экен уюлдук телефондун акыркы номерлери 610 экен. Саламатсыздарбы дейт. Нарында балдар неврологу жок экен. Балабызды көргүзөлү деп барсак эч ким кабыл албай жаман болдук. Ушул багытта штат качан чечилет? Штат жокпу балдар неврологу? Биздин бириктирилген ооруканада 0,5 ставка детский невролог деген штатыбыз бар. Бул биздин неврология бөлүмүндө аякта ошо 2 палатага каралган. Негизи штат бар, бирок өзүңүздөр билгендей азыр кадр маселеси гана аябай чоң невропатолог, чоң кишилерди карай турган специалисттерибиз бар, жетиштүү. Бирок именно ушу бала менен иштеш кыйын, бала менен иштеген ушу педиатр, биздин невропатологдор, детскийлер жетишпейт чыныгы эле. Өзүңүздөр билгендей, ошон үчүн биздин ооруканага да ошо заявка берилгенбиз. Азыр болсо медакадемия, ФУФ баары менен заявка берип иштеп атабыз. Ушу жаш кадрлар болсо, жаш ушу детский невропатологдор болсо, биз өзүбүз тараптан шарт түзүп бергенге даярбыз. Өзүбүздүн биякта жергиликтүү бийликтер дагы даярдыгын көрсөтүп айтып атышат. Анан өзүңүздөр билгендей, жанагы айлык маанайы дагы саламаттык сактоо министрибиз дагы айтып кеткендей көтөрүлүп калса, бул дагы бир чоң түрткү болобу дейм, себеп дегенде ошо региондорго келиш дегенге. Дагы ушул мынча болду, баягы дарыгерлер жетишсиздиги боюнча дагы кайсы дарыгерлерге, кайсы адистиктерге муктаж болдусуздар ушул облустук оорукана? Көбүнчө эле чыныгы айтып кетсе, азыр мына инфекционист, детский невропатолог, детский реаниматолог, педиатр, лор-врач, анан психологдор керек, наркологдор керек, акушер-гинеколог, ушундай эле специалисттер негизи бизде эми ооруканада мындай айтканда стажы бар болуп иштеп калгандар, жаштар азыраак. Өзүңүздөр билгендей, ар бир отделенияда ошо 1-2 эле гана врач иштейт, калган вакантный местолар бош. Дагы бир көрөрмөн суроо келип атат. Эми бүгүн ушул сөз ден соолук, саламаттык сактоолукунан сөз түрдө ар бирибиз сиздердин кеңешиңерге муктажбыз. Мен көбүнчө ушул багыттагы суроо экен. Саламатсыздарбы дейт. Менин башым тегеренип, башым ооруп атат. Белим, муундарымдагы ооруп атат, мурдум ачышат. Бул коронавирус эмеспи дейт. Бул эми коронавирус эми өзүңүздөр айтканда бул сасык тумоонун эле бир түрү болуп калды. Өзүңүздөр билгендей, бул жылдан жылга кайталанып өтө турган оору. Бирок сиз айткан азыр ошо симптомдоруңуз общий интоксикациянын симптомдоруна кирип калат. Бул да ошо сасык тумоонун симптомдоруна кирет. Ошон үчүн биякта ошо симптомго карата дарыланыш керек. Мындай айтканда, жанагы простудный дарылардан ич керек, ысык чай, анан жакшы тамактануу керек. То есть витамин организмге азыркы учурда ушул сасык тумоону дарылай турган бул обильное горячее питье деп коет, жанагы витамин, варенье, витамин С, ошолорду көбүрөөк ичиш керек, анан жакшы тамактаныш керек. Рахмат. Кандай дарыларды сунуштала аласыз дейт? Эми дары жана азыр эле мен айтып кеткендей, симптоматический, бул если температура 40-тан ашкай көтөрүлсө, анда парацетамол ичиш керек. Жанагындай денеси ооруп, булчундары ооруп, муундары оорусо, анда жана парацетамол или ибупрофен или ортофен деген чоң кишилерге ошондой дарылардан пайдаланса болот. Андан сырткары жанагы эле антибиотик колдонууга болбойт, себеп дегенде бул вирусный. Ошондуктан жанагы эле тайлолкот, жанагындай витамин С
ошолорду колдонсо бул тезирээк жардам берет. Дары дармектеп калдык. Максат Куладылбековна, мынакей сиздердин бөлүмдө ушул дары дармектердин жетиштүүлүгү толук камсыздарбы же дагы бир кем баштар боло калат? Жок, азыр бизде дары дармектин баары жетиштүү. Балдарга бүт эле бекер жасалат. 6 жашка чейинкилердин баары. Анда башкаларына деле бүт эле дарылар жетиштүү. Сиздин бөлүмдө дагы ушул дарыгерлерге, адистерге таңсыктык барбы? Эмнеден кемип атасыз? Бизде да бар. Мисалы үчүн бизде дежурант врачтар жетишпейт. Түнкү күзөттөгү врачтарыбыз жетишпейт да. Азыр ошондуктан ординаторлорду коюп атабыз. Ординаторлордун келгени бизге абдан жеңилдик, жардам болуп атат бир чети. Ошо ординаторлор бизден биринчи практикасын өтүп, балдардын особенностьтарын үйрөнүп, неметкенден кийин алар дежурствого коюп, ошолордун жардамы менен чыгып атабыз азыр. Чыңгыз мырза, мынакей сиздин сөзгө караганда бизде дагы кызыл зона бар экен да. Анан мына былтыркы жылы да ушул кызыл зонада иштегендерге кошумча акы төлөндүлөр да. А бул жолу акыбал кандай, дагы да төлөнөт абы дегиле карыздар жок, ушул туурасында маалымат бере кетсеңиз. Рахмат. Азыр эми ошол баягы акчаны үнөмдөш үчүн анан 1-2 бейтапка целый бригада коюп, ал бригадага жанагы өзүңүздөр билгендей күнүнө 3000ден төлөнөт, врачка, медсестрага 2700 ушунун баары төлөнүп отурат, төлөнөт. Ар бир бригада кызыл зонада иштегенде мурункудай эле 14 күндөн 21 күнгө чейин казарменный болуп иштешет. Андан алдынан чыккандан кийин 7 күнгө обсервацияга чыгышат. Айлык маанай төлөнгөнү бүт эле былтыркыдай эле болуп жатат. Анан ушул жугуштоолор бөлүмү 75 орун эсептеген да. Анан бүгүнкү күндө ошондой эле болсун ылайым эле. Дарылагандар оңго жеткен экен да. А бош орунда да бош бойдон турат да, же кандайдыр башка максаттарда пайдаланса болобу? Бул 70 орундук инфекционный корпус өзүңүздөр билгендей заманбап отдельно бүт баары салынган, кирген чыккан жерлери 4 жерден кирет, 4 жерден чыгат. Анан бөлүнүп, бул ичинен бири-бири менен кошулбайт. Ошондуктан бир тарап бетин жанагы чистый инфекция деп коет, жанагы сас тумоо менен келгендер, ич өткү менен келгендер жарымы ошо инфекционный чистый деп иштелип жатат. 24 койкасы. Берки тарабы болсо жабылып, өзүнчө бөлүнүп, кызыл зона койдон ошол болуп иштеп атат бер жагында. 50 койкага рассчитан, бүт баары боксированный палата, кислород менен оснащенный, ошон үчүн бер жагы өзүнчө иштейт. Отдельно ковидке красный зона болуп, жарымы болсо чистый инфекция иштеп атат. Азыр биздин ошо инфекция бөлүмүнө жана сас тумоо менен көптөр кайрылып атат, балдар да кайрылат. Аякта азыр бизде 10 бейтап жатат. Жана айтып кеткендей, кызыл зонада болсо 13 бейтап жатат. Бизге суроолор келип атат. Эми бул баягы урматтуу көрөрмандар, мына көбүрөөк тиешеси жок суроолор экен, бирок ошончо дагы окуп коеюн. Саламатсыздар дейт. Жумалга дарыгерлер жетишсиз, жооп берсеңиздер дейт. Эми бул ар бир район жетишти, ошо өздөрүнүн райондук органын жетекчилери тарабынан чечет болуш керек, жергиликтүү бийлик да чечет болуш керек. Урматтуу телекөрөрмандар, мынакей ушул сиздер чындап эле өтө бүгүнкү күндүн олуттуу маселени көтөрүп атасыздар. Статистикалык маалыматтарга таасак, бүгүнкү күндө Нарын облусунда ушул атайын адис чечилген дарыгерлердин жетиштиги өтө байкалууда. Айрыкча реаниматологдор жок болот, гинекологдор да азыраак болот. Бул эми жалпы республика деңгээлде чечүүчү маселе. Бул жаатта эгерде саламаттык сактоо министрлигинин билдиргендере таянып болсок, бул жаатта дагы иштер жүрүлүп атат. Анын ичинде ушул медицина академиясын бүткөндөрдү ушул сөзсүз түрдө ушул региондорго жөнөтүү, аларга бир депозиттик эсептерди ачуу, ошондой эле ошо барган жерине шарттарды түзүп берүү жаатында дагы бир топ аракеттер болуп атат. Буюрса, мына ушул окууда жеткизсе дагы мен ойлойм, ушул биздин облуска дагы буюрса жаш кадрлар келип атат. Дагы мындай суроо берип атышат. Пенсияларды кетирип жаштарды алсаңыздар жакшы болот эле. Пенсионер барасыздар, жакшы деле карашпайт. Эми менимче өмүр сакчылары дарыгерлер сөзсүз Гиппократтын антын беришкен, антип жаман карайт, жакшы карайт деп айтууга болбойт. Дарыгер өзүнүн Гиппократтын анты бар, иммуногуну да карайт. Эми жерде баягы дарыгерлерди кара жаш деп бөлүүгө өзү туура эмес элек менимче. Бирок туура, эгерде жаш келсе, жаш адис келсе, буларды орун бошотуп берүүгө дагы менимче бул дагы бир арга сызыктан. Андан көрө ушул кар экенине карабай, ушу сиздерге саламаттыгыңыздарга көз салып жаткан ушул ардактуу аталарыбыз менен апаларыбызды, ардагерлерибизге биз терең гана ыраазычылык билдирип коюш керек. Эми
Албетте кээ бир учурда жагдайлар болуп калышы мүмкүн, бирок менимче кайсы жерге барбаңыз ушул тескерисинче ушул тажрыйбалуу өздөрүнүн ишин жакшы билген ушул ардагер дарыгерлер менимче баягы элге мамиле кылганда келет и ошолор аркылуу дагы баягы өзүнүн бир жакшы сапаттарын көрсөткөн ишенебиз. Ошондон мен ойлор элем баягы кары жаш деп бөлүүнүн кереги жок. Баягы себеп андан калса бизден өзүңүздөр уктуңуздар облустук ооруканага бүгүнкү күндө дегеле облустук эмес, дегеле облус боюнча ушул дарыгерлер жетишсиз. Атаганат баарыбыз тең телеге эстегиз болсо сөзсүз түрдө орун бошотуп берүүгө биздин карыялар эле даяр. Себеби жаш келгенде ким эле эс алып үйүндө бала бакырасың, неберелерин отургуза бербесин. Дагы бир жагдай мынакей ушул сиз ушул жетекчи болуп келген маалда бир жакшы иш козголду эле, жана компьютерлик диагностика борбору боюнча. Ошонун курулушу башталды. Бул эми баягы элдик болду окшойт, демирчилер жардам берди окшойт. Бүгүнкү күндө ушул нерсе бүтүбү? Себеби ушул нарындыктарды өтө кыйындаган нерсе ушул нерсе болот да. Ушул бир анализ алыш үчүн ушул Бишкекке барып келип отурат да. Ушул жагдай эмне дагы? Рахмат сурооңузга. Бул ошо туура айтасыз. Ушу мен келгенден баштап эле биринчи эң керектүү диагностикалык аппарат бул компьютерный томограф деп айтылат негизи. Анан биякта мен ошо изилдеп көргөндө Нарын областы боюнча мындай эң кымбат, эң керектүү диагностикалык аппарат жоктугун көрүп билип, бир частный бар болчу, ал да кетип калыптыр. Анан кийин ага да ылайык имараты жоктугунан бүт разрешительный документтерин бүтүрүп, өзүңүздөр билгендей демирчилер менен биздин жаңы келген президенттик ыйгарым укугу Сабыркул абасовичке рахмат. Ушу келгенде эле ушу биз баштаган ишти аягына чейин чыгарып жардам берип, демирчилерди таап, өз каражатынан ошол жактан жардам берип, мына азыр ошо 80% имарат бүттү, даяр болуп турат, Кудай буйрса. Анан дагы бир кичине каражат тапсак эле толук ишке кирет. Анан мен жакында дагы ушу салмак сактоо министрлигине барып, биздин ушу зам министр менен сүйлөшүп, ушул жөнүндө билсем, алар айтты, что тендер өттү буюрса, и компьютерный томограф аппараттар ушу региондорго бөлүнүп берилет деп айтылды буюрса. Анан мен ойлоп атам, аппараттар буюрса апрель-марттарга келип калса, ага чейин ушу имарат бүтүп, анан ушу ишке кирип калса, элдерибизге аябай чоң жардам болот эле. Себеп дегенде бул ковидке гана эмес, биздин өзүңүздөр билгендей травма көп, неврологический больнойлор көп. Ошонун баары билинип билбей, жанагы комага түшүп калганда, эмне болду, кандай болду, мисалы омурткалары сынганда, ички органдарынан да жаракат алганда, ошонун баарын биз бияктан аны тарта албай Бишкекке жөнөтүп, абалдар да оор болуп калганда дагы байкуш бейтаптар кыйналып калып атат. Анан бул да өзү аябай кымбат. Анан буюрса өкмөт берсе, бул деген элге көтөрүмдүү баа менен ушу өкмөт коюп берсе, ошо менен кызмат кылсак, мен ойлойм ушу Нарын областына, Нарын элине аябай жакшы бир шарт болот эле. Адистер, тиешелүү адистер бар да буюрса? Алар бар, алар даярданып, бизге ошол жана рентгенолог специалисттер бар, алар ошо 3 айлык окуусун окуп, сертификатын алып келип анан иштешет. Эми баягы курулуш жөнүндө сөз болуп кетти. Эми ушуга улайла бүгүнкү күндө ушу Нарын облустук орталык бириктирилген ооруканасынын перспективасы, келечеги кандай? Мынакей мындан бир 2 жыл мурун сөз болду, жанагы төрөт үйүнүн дагы жаңылайбыз деген. Ушул жаатта жаңы нерселер белгиленип атабы? Рахмат. Бул дагы буюрса, бул жылкы келаткан жылга планга койгон ишибиз бар. Буюрса проектиси жаңы перинатальный центр Нарын областына деп, анан территориясы белгиленген, документтери мына эртең бүрсү күнү Кудайым буюрса бүтүп калды. Биздин архитектура уже распечаткасын кылып даярдап берген атат. Аны алсак, Кудай буюрса, ушу долбоорду көтөрүп, муну дагы ишке ашырып киргизип алсак, ошо 100 орундук жаңы перинатальный центр деп коет, роддом ичинде баардык жабдыктары менен, баардык условиялары менен, шарттары менен салып, ушу ишке киргизсек деген оюбуз астыда, максатыбыз турат.
Максатул Адылбековна, мынакей биз түзгөн шарттар, акыбал туурасында сөз кылдык. Сиздердин бөлүмдөгү шарттар, акыбал кандай бүгүн? Эмнеге муктажсыздар? Биздин бөлүмдө жаңы зданияга көчүп кирдик. Анан азыр ремонт жүрүп атат. Кудай буюрса, бүт капитальный ремонт болуп атат. Шарттар жакшы эле түзүлүп берилет го. Берилет деп ойлойбуз да. Ошо ремонт бүтө элек, азыр ремонт жүрүп атат. Албетте ооругандар болбой эле койсун, албетте оорулар аз эле болсун, бирок орун жетиштүү эле да. Орун жетиштүү. Жетиштүү. Кайрадан WhatsApp байланышта кайрадан турган болсок, саламатсыздар дейт. Ооруп жаткан пациенттерге өкмөт тарабынан дарыларды саясаттарбы же сатып келип дары сайдырабызбы дейт. Ушул жаатты эмне айтасыздар? Эми перечень лекарств деп коет, жанагы госгарантия менен берилген. Биз оорукана ошонун негизинде тендер өткөрүп, тендер маселеси менен гана бүт баарын сатып алабыз. Анан тагдырга жараша кээде өзүңүздөр билгендей баа бир күндө өсүп кетет. Анан тендердин өзүнүн дагы волокитасы да көп экен. Аны берип койсок, эртеси деген бул эми свободный поставщиктер деп коет. Алар болсо катышса катышат, катышпаса катышпай коет. Эси дары-дармек жок болсо же арзан коюлуп калган болсо баасага да катышпай, андан сырткары кайра эле ошо тендерге коюш бир ай убакытты алып коет экен. Ушул жагы дагы аябай мага негизи эле жакпайт, ушу тендер кылганда дары-дармек. Көбүнчө дары-дармектердин баары ошо берилген список менен алынат. Анан өзүңүздөр билгендей кээ бирде керектүү дарылар бар, өзүңүздөр билгендей, анан кымбат дарылар бар, именно ошо керек боло турган, бирок ошо перечинде жазылбаган дарылар болуп калат. Анан кимдин ким мүмкүнчүлүгү болсо, алар өздөрү сатып алып, өздөрү алышат. Аны эч ким мажбурлап, кыйнап, сен мону алып келесиң, муну сайбайсың, бизде жок деген болбойт. Жок. Бизде бар дарынын баары, анын баары сайылат. Анан адамдар ар кандай болот. Жок, мен жакшыраак дары алат элем, мен дагы витамин көбүрөөк алат элем дегендер, алар өзүнө сатып алат. Өзүнүн каалоосуна жараша. Өзүнүн каалоосуна жараша ага каршылык жок. Так болгон дардын баары бекер өкмөттөн берилет. Уюлдук телефону 803 менен бүткөн көрөрманыбыз сурап атат. Бул суроо түздөн сизге экен, Чыңгыз мырза. Саламатсызбы, Чыңгыз мырзага суроо дейт. Төрөт бөлүмүндө красная кирген санитарларга акча төлөнбөй эле жууп чыгып жатышат. Алар деле контакт болуп жатышпайбы, эмне айта аласыз дейт. Азыр туура, рахмат. Мындай сразу түшүндүрүп айтып кетейин. Төрөт бөлүмүндө азыр гинекология отделениясын убактылуу жарымын жаап, кызыл зонага айлантканбыз. Себептегенде аякта 4 бейтабыш жерден келип, келиндер ошол жактан төрөп, аман эсен жакшы чыгып кетишти. Аларга постоянно жанына карап турганга бир медсестра кирип, ал толук как кызыл зона сыяктуу посуточный төлөнөт. Врачтарга сааты менен төлөнөт, канча саатка кирип иштеп чыкса, формасы менен. И санитаркаларга дагы ошондой сааты менен төлөнөт. Ал круглосуточный жанагындайга кирбейт, себептегенде аякта бүгүн бейтап 1-2 күн жатат, үйүнө чыгып кетет, андан кийин жок. Бирок кирип чыгып жууганына бүт форма, защищенный неменин баары камсыздалып турат. Анан кийин мунун баары эми баягы постоянный красный зона болгондуктан саатына эле гана төлөнөт. Ошондо туура түшүнүп алыш керек, себептегенде кээдер ойлойт, мен кирип иштегенде аны 1 саатка, бир күнгө эсептелет. Жок, сааты менен эсептелип, кадимкидей төлөнүп берилет. Биздин көрөрмандар да ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздердин кеңешке абдан муктаж экен. Ошол сөзлөрдүн бирөө мындай дейт. Саламатсызбы, менин тамагым кычып жөтөлүп жатам. Эмне дары ичсем болот дейт. Көрбөй туруп айта аласыздарбы? Кандай сөз бере аласыздар? Бул жана айтып кеткен эле сасык тумоонун белгилери. Анан негизи вирусныйды айтпадык, ашыкча дары ичкенге болбойт деп. Бул жидкостьти көп ичиш керек. Именно оозун фрасыл менен чайкаш керек, жидкость көп ичип эле уход, анан питаниясын жакшылаш керек, витамин С принимать этсе болот. Лимон менен жана варенье менен чайларды ичсе болот. Ошол симптоматический гана лечение кетет да бул жерде. Кийинки кездери эл арасында баягы ушул жана самогон жакшы болот дегенди ичип аткандар да. Адис катары эмне чындап эле пайдасы барбы? Эми алар баягы ичет десе күпүлдөт ичип аткан жокпу? Жактарда бир 50 грамм, 100 грамм ичип койсо жакшы келген дейт да. Чын эле пайдасы бар же пайдасы жокпу? Эмне айта аласыздар? Адис катары. Эми ана
ар бир адамдын өзүнө, бирок всякое жана мындай айтканда настойка, ошол эле самогон деле кирип кетет. В малых дозах она всегда лекарство. И лекарство в больших дозах это яд деп айтылат. Ошон үчүн для профилактики жанагындай кичине жылытып же ысытып, анан таза самогон болсо жатарды ичип койсо, ал жөтөлгө дагы и өпкөгө дагы жакшы болот, пайда. А көп ичкен бул зыян. Урматтуу көрөрмандар, чын эле ар нерсенин өзүнүн ыгы жөнү менен пайдаланып болсо, бул деле пайдага турат болуш керек. Азыр мынакей ушул башкы облустук бириктирген органдын башкы директор айткандай, ар нерсе өзүнүн ыгы менен колдонсо пайдасы болот. Эми ашыкча кетип калса сөзсүз түрдө анын зыяны болот. Андыктан ушул нерсени көңүлгө түйүп койсоңуздар эч качан ачтырылбас. Дагы суроолор бар экен. Мен 2 күн мурда температура болдум. Бүгүн температурам жок, бирок жөтөлүп чүчкүрүп атам. Эмне деген дары ичишим керек? Сураныш жооп берип койсоңор дейт. Бул да баягы састымоо мүнөз нерсе го. Эми жакшы болуп калган экен, ылайым эле жакшы болуп кеттиңиз, бирок чүчкүрүп аткан экен, жөтөп аткан эмне дары ичсе болот? Чүчкүрсө, аллергиясы болсо, жанагындай антигистаминный препараттар деп коет, ошону ичиш керек. А жөтөлсө, жанагы средство сироп от кашля деген бар, ошолордон деле пайдаланып койсо болот. Эми сөздүн ачыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө ушул коронавирус, андан кийин жанагы 4-нчы штаммы деп атабыз, омикрон сөзсүз түрдө баягы кошумча күчтөрдү, кошумча нерселерди талап кылып атат. Эми сөздүн ачыгын айтканда, мындан 1 жыл мурунку тажрыйба көрсөттү, ушул бир белгисиз оору белгисиз эткенде күч сиздерге чөт экен, мынакей. Элде көрүп атат, сиздердин кызматты да сезип атат. Андан ошол эле учурда бүгүнкү күндө баягы баш көңүл бар эле коронавируска бурулуп калып, башка оорулар унутуп калган жокпу? Мисалы үчүн неврологиялык оорулар бар, кан басымы көтөрүлгөндөр бар деген баягы коркунучтуу оорулар, жүрөк оорулары бар деген. Алар унутулуп калган жокпу? Кандай иштер болуп атат? Эмне ушул багытта эмне айтасыңыздар? Рахмат. Өзүңүздөр билгендей, эми биздин могу жаңы красный зонада инфекционный корпусубуз ачылгандан бери азыр бүт отделениянын баары штаттык режимде эле иштеп атышат. Бейтаптар чыныгы айтканда көп, неврология, кардиология, пульмонология, терапияда мындай айтканда 120-130%ке койкалар аткарылып, бейтаптар аябай көп болуп атат. Албетте кээ бирде нааразы болгондор бар, месталар чыныгы айтканда жетпей да калып атат. Себептен могу 2 жылдан бери көптөн бери дарыланбаган кишилер келип, эми ошолордун баарын иреттеп, очередь менен баарын дарылаганга биздин врачтар аракет кылып атышат. Ар бир ошо отделение өзүнүн шартында эле иштеп жатышат. Анан эми ушул дагы эле баягы тажрыйбага кайра турар болсок, мына ушул коронавирус каптаган мезгилден бери бир нерсе ачык болду. Бул ачуучундук моюнлагаш керек. Көбүнчө биз ушул жайыпчыларда ушул баягы медицинага көбүрөөк көңүл бурбай келген экенбиз. Мынакей коронавирус киргенде ушул көрүнүп калды, көп жерде баягы кемчилик көп болуп, мына эми гана кичине оңолуп жолотуп атабыз да. Анан ушундай улам суроо туулуп атат да, ушул сиздердин жалпы эле оорукананын, жалпы эле саламаттык сактоо мекемелеринин материалдык техникалык базаларына көңүл бурулуп калса керек. Бүгүнкү күндө сиздердин материалдык техникалык база кандай? Мурдасына салыштырмада кандай багытта айта аласыз? Рахмат. Эми чыныгы эле мындай айтканда күлкү деп деле айтса болот, или башка түшкөндө байтал жолго дегендей, ошо бүт өкмөттүн баары ушу саламаттык сактоону карайлы, ошол жака көңүл буралы деген программалары болуп, COVID-19 деген программалар көп болду, өзүңүздөр билгендей. Чыныгы мындай айтса, азыркы учур менен мурунку 2 жыл, 3 жыл мурунку абал менен салыштырганда чыныгы эле финансирование бериле баштады. Жанагындай медоборудованиянын баары көбүнчөсүнүн баары тең келди. Өзүңүздөр көргөндөй жанагындай жаңы имараттарга көңүл буруп, ремонтторго көңүл буруп, ошого жакшы жардам берип башташты. Мындай айтканда, бул коронавируска деле бир чети рахмат айтса болот, себеп дегенде медицина тармагынан көп нерселер жакшы көңүл бурулуп, мындай эң жакшы дебесек дагы бир жакшы орто абалга келип калдык. WhatsApp'тан дагы суроолор түшүп атат, саламатсыздарбы дейт. Ат баштагы медиктерди кыскартып жатат, ушундай кыскартуулар дагы башка райондо да болуп жатыр. Ушул туура эмес го, кырдаал ушундай болуп жатса дейт. Эмне медиктерди кыскартып жүрүп атабы?
Жок, эми биякта өзүңүздөр билгендей жанагы программа оптимизация ЦОВП деп азыр поликлиника менен больницаларды региондордо баарын кошподубу. Кошуп ал программа жүргөндө аяктан өзүңүздөр билгендей врач медперсоналдар жетишпейт, аларды эч ким кыскарткан жок. Кыскартылса жанагы материальный часть, бухгалтерия, мисалы жана охрана, ушундай водительский дегендер кыскарышы мүмкүн, бирок врачтар италия жетишпей атканда аларга наоборот бир жерге чогулуп, бир иштеп, бир кызмат кылып атышат да. Анан анчалык ушу бошотуу иди дегенди деле мен маалымат уга элекмин, себептен эми ар бир райондун өзүнүн башчысы бар, директору бар, эми алар кандай кылып атат, кандай иш жүргүзүлгөн, буга чейин кандай болгон, кандай штаттар болгон, аны дагы карап алып ичинен чечилбесе муну айтыш кыйын азыр. Саламатсыздарбы? Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалабыз дейт. Суроом бар дейт. Төрөт үйүндөгү айрым врачтар орой мамиле кылышат. Ушуларга көңүл буруп коесузбу, Чыңгыз мырза дейт. Рахмат. Эми ал келгенден бери эле мен деле түшүндүрүп айтып бератам, өзүңүздөр билгендей, аякта ошо 3-4 эле врач иштейт. Анан биринин артынан бири дежурствого турат, круглый сутки турат. Анан кийин күнүгө 10-15-20 төрөткө чейин болуп кетет. Анын ичинен 2-3 операция болуп кетет. Анан чыныгы эгер ошол жакта чогуу отуруп, чогуу иштеп, чогуу жүрсө, мен ойлойм любой эле адам түшүнөт болуш керек. Себеп дегенде бейтаптар бул өздөрү жалгыз да. Врач, алар көп. Врач жалгыз. Анан ар бир ошо 20 кишиге бирине түшүндүрүп, кайра айтып бергенге ал жазыш керек, ал операция кылыш керек, назначение кылыш керек, бейтап көрүш керек. Анан ар бир адам мен түшүнөм. Алар деле келип мага көңүл бурбайсың, мага айтпайсың, мага түшүндүрбөйсүң десе, ар бирине түшүндүрүп отурса, 20 пациентке бир 10 мүнөттөн түшүргөндө эле бир 3-4 саат жөнүнө өтүп кетет. Анан кийин алар деле кыска жооп берип коюшу мүмкүн. Мүмкүн человеческий фактор, үйүндө өзүнүн настроениясы жок, или ушул жерден бирөө кандай капа болуп койду же болду. Аны да түшүнүш керек да, бул врачтар, медиктер да адамдар, но өздөрүнүн функцияларын кылып атат. Мүмкүн ошого да баягы түшүнүк менен кичине кайрылып койсо, аяр мамиле кылып койсо, болот, ар кандай кое турчу, күтүп турчу деп койсо, мени карап айтат деген сөз болуп, таарыныч да болуп калышы мүмкүн. Анан мен баарын эле түшүндүрүп айтып келатам, эми 5 кол тең эмес, ар кимдин ар кандай характери болот. Анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эле келатабыз. Эми мен ойлойм, бара-бара Москва не сразу строится. Бара-бара оңолот болуш керекпиз. Мына жаңы адистер келсе, жаңы врачтар келсе, анан ошо дежурстволор азайып, кичине нагрузкалар азайса, алар деле кичине морально эс алып, мындай андай орой мамиле жасаган. Мунун баары ошол жанагы адистердин жетишсиздигинен, иштин көптүгүнөн болуп атат болуш керек менимче. Максатгүл Адылбековна, мынакей менин баамда, өзүмдүн жеке баамда, сиздер башка дарыгерлерге караганда сиздер кичине жооптураак менимче. Себеби Кудай оорууну балага бербесин. Бала айта албайт, билдире албайт дегендей. Анан ушундай жагдайда иштөө, сиз мынакей ушу балдардын саламаттыгын сактоо биринчиси ата энеге жашап өтөсүз. Ушу ата энеге кандай кеңеш бере элеңиз өзүнүн баласынын саламаттыгын сактоо үчүн? Кокус оорунун белгилери пайда болуп калса эмне кылыш керек? Ушул жакта дагы бир адис катары өзүңүздүн кеңешти берсеңиз. Себеби көбүбүз оорусун алып эле жөнөбүз, ананычы эмне айта элеңиз? Негизи биздин кесип аябай эле ардактуу, мындай ответственный кесип. Биз жалгыз гана бала менен эмес, эне менен дагы иштейбиз. Анан акыркы время мындай наоборот бизде уже баягы энелер, энаталар мындай образованный болуп, көп нерсени окуп, балдарды уход кылганды үйрөнүп калышты. Ошон үчүн да балким стационарга балдардын жатуусу аз болуп атат деп ойлойм да. Анан кеңеш ошол эле. Эми бул сезондук оорулар болуп келген, боло берет. Эң жакшы эле неме бул эненин мээрими баласына болгон уход, жакшылап кароосу, тамак ашын жакшылап берүү, витаминдүү тамак ашын, толук кандуу тамактандыруу да балдардычы. Анан ошол ооруганда деле ошо жакшы көңүл бөлүп, мээримин төгүп, ошонун баарын бул бала сезет. Бала абдан мындай благодарный пациент да, бала аябай жаны кейип неметмейинче мындай жатып да калбайт. Ошон үчүн жакшы эле уход, тамак ашын жакшылап кароо, ошол баласына мээримин төгүү.
Витаминден жакшы болбош көрүү, керек. витаминдүү ошо толук кандуу тамактандыруу. Рахмат сизге. Мына WhatsApp'тан дагы суулар абдан көп келип атат. Сиягы баарына жооп берип үлгүрө албай окшойбуз, бирок колдон келишинче жооп берүүгө аракет кылсак, ковидтен кийин эски оорулар козголобу деп сурап атат. Ковидтен кийин эски оорулар козголобу кандай болот дейт. Эми практика өзү көрсөтүп атат, негизи ковид оорусу бул системный инфекционный заболевание деп да айтсак болот. Себеп дегенде бул оору чыныгы эле ар бир ошо өнөкөтү бар ооруларды косуп коет. Кимдин суставы ооруйт, кимдин жүрөгү, кимдин давление, сахар болсо анын баарын албетте козгоп, ошонун баарын күчөтөт экен. Себеп дегенде бул өзүнүн иммунитетти түшүрөт экен. Ошол себептен анан организм күрөшө албай өнөкөт оорулар көбөйөт, күчөйт. Саламатсыздарбы? Балдар ветеринка менен ооруп жатышат, мектеп садиктерде. Буларды кимдер көзөмөлдөш керек дейт? Ветеринка оорусу бул жугуштуу оору болуп, инфекционный оору болуп саналат. Анан бул оору балдарда наоборот жеңилирээк өтөт, чоң кишилерге караганда. Анан муну үй бүлөлүк дарыгерлер гана көзөмөлдөйт. Лечениясы амбулатордук түрдө үйдө лечение болот да. Бул деле лечениясы жанагындай эле симптоматический, суюктук көп бериш керек, температура жогорулап 38,5тен өйдө болсо ибуфен, парацетамол бериш керек. А так особо мындай дары берилбейт мында. Сизге кошумча ретинде мен кошумчалай кетейин. Кокусул балдар мекемелеринде айталы, балдар бакчасында ушул оорунун жайылып баратканы байкала турган болсо, сөзсүз түрдө бул санэпид көзөмөл борборлору бар. Ошолор аркылуу кандайдыр бир мөөнөткө карантинге жабылууга жатат. Себеби алдын ала алса бул оору жайылып кетиши мүмкүн. Мына ошондуктан кокусундай жагдайлар байкала турган болсо, сиздер дагы өзүңүздөр демини көтөрүп, жергиликтүү санэпид көзөмөл борборуна барсаңыздар, сөзсүз түрдө сиздердин өтүнүчүңүздөр канааттандырылат. Бул баарынан мурда бала бакчаны жаап коймос, бул баарынан мурда ошол баланын саламаттыгына көрсөтүлгөн бир камкордук деп эсептейбиз. Анан тилекке каршы мына биздин бүгүн чыгармачылыкта ушул Актыл районунда болдук. Бир 3-4 мектепке баш бактык. Тилекке каршы арада айтып коюш керек. Эң өкүнүчтүүсү мен эми мектептердин аттарын атабай эле койгон. Эч кандай коопсуздук чаралары көрүлбөй жаткан экен. Болгону кирип баратканда антисептик чачат экен. Бүт андан башка баягы бет каптагын социалдык аралык сактоо деген жагдайлар такырына сакталбайт экен. Ошондон биз айталы элек, баягы сактансаң сактарым дейт. Айрыкча ушул масса бар жерде, айрыкча ушул мектептерде сөзсүз түрдө баягы коопсуздук чараларын көрүп койсоңуздар эч качан ашыктык болбойт. Ошондуктан мен ойлойм, ушул Актыл район жетекчилиги, билим берүү бөлүмүндөгүлөр, мектеп директору ушуга бир көбүрөөк көңүл буруп койсоңуздар. Себеби оору жукса баягы бат эле жугуп, жарылып кетиши мүмкүн. Эми урматтуу биздин меймандар, бизге берилген убакыт дагы өзүнүн соңуна келип жетип калды. Анан биздин өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой биздин ушул Актуалдуу маек программасынын жакшы салты бар. Сөз соңунда сиздерге биз эркин микрофон сунабыз. Эл журтка айтар эмне кеңиңиздер бар? Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен баарыңыздарга каалоо тилейм айтып кетерим эле. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар, коопсуздук бул өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Өзүңүздөр кандай алып жүрсөңүздөр, балдарыңыздарга кандай мамиле, тегеректей жакын адамдар менен кандай катышып, кай жерге барып, барбоо деген маска тагынуу бул азыр 2 жылдан бери баарыбызга эле бул урок болуп калды, көрүнүп калдык. Дистанция сактоо, анан ооруп калса антибиотик колдонбой, катуу ооруп баратса специалисттерге көрүнүп, анан симптоматический лечение менен өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды чыңдоого мен чакырып кетем. Максаткул Абдыбековна, Мен деле эл журтума тынччылык каалайм, өнүп өсүгүнү каалайм. Анан ошо ооруп сыркоодон тышкары эле болуп, жеңилинен берип, ооруса дагы адамдар ошо жакшылык эле болсун дейм. балдар оорубасын. Балдар оорубасын, ошо. Балдар Урматтуу телекөрөрмандар, биздин мына өмүр сактарын мына ушундай аруу тилектер менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Ылайым эле ооругандар болбосун, тек гана баягы бир өзүбүздүн баягы ден соолук кам көрүү жаатындагы иш-чаралар болуп турсун. Эмесе кайрадан көгүлтүр экран кылышка чейин саламатта болуңуздар. Кызматыңыздарда мен Бөлөкбай Шерембеков болдум. Көгүлтүр экрандан амандыкта көрүшкүчө аман туруңуздар.